Эгемендүүлүк күнүнө карата өткөрүлө турган майрамдык иш-чараларга байланыштуу Бишкектин борбордук көчөлөрүнө чектөөлөр киргизилет. Ала Тоо аянты унаа кыймылы үчүн толук жабылат. Тактап айтканда, Чүй проспектиси Ибраимов көчөсүнөн Тоголок Молдо көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылса, Фрунзе көчөсү Эркиндик бульварынан Тоголок Молдо көчөсүнө чейин жабык болот. Орозбеков менен Разаков көчөлөрү Фрунзе көчөсүнөн Чүй проспектисине чейин, ал эми Ибраимов көчөсү Чүй проспектисинен Фрунзе көчөсүнө чейинки бөлүгүндө унаа менен жүрүү мүмкүн эмес. Ал эми Айтматов жана Манас проспектиси, ошондой эле Байтик Баатыр жана Абдрахманов көчөлөрүндө убактылуу чектөөлөр киргизилип турат. Мындан тышкары 30 августтан 2 сентябрга чейин өлкө боюнча Ички иштер министрлигинин өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Коомдук коопсуздукту камсыздоого 15 миңден ашык милиция кызматкери тартылат.